Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүңүздөр. Урматтуу депутаттар, 48 депутат каттоодон өттү, кворум бар. 10-чу маселе. 2022 жылдын 11 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети менен Азербайжан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Комитет 3 окууда кабыл алууну сунуштайт. Демилгечи Министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттер караган. Баяндамачы Амангелдиев Данияр Жолдошевич, экономика жана коммерция министри. Аппарат, баяндамачы. Процедурный биринчи микрофон. Фракция ишеним Ормонов. Алмаз Акунжанович, өткөн 4-чү күнү биз ушул жерде жазгы талаа жумуштарына даярдыкты карап, токтом кабыл алганбыз. Өзгөчө жанагы пиязды экспорттоого тыюу салуу боюнча токтомдо чечим бар. Бүгүн бир жума болду, өзгөрүү жок. Мына погоданы көрүп атасыңар эшиктеги. Ушуну азыр тез токтом кабыл алынды. Тапшырма болду, эмне үчүн аткарылбай атат? Биринчиси, экинчиси салык кодекси боюнча дагы. Биринчи окууда биз жаңы жылдын алдында карап бергенбиз. Мына уже 2 ай бүтүп атат. Экинчи окууга качан келет? Министрлер кабинет тез алып келсин. Алып келип, жогорку кеңешке алып чыккыла. Алмаз Акунжанович, сизге сөз. Улукбек Зурпкаш, туура айтасыз. Экинчи маселеден баштасам, экинчи окууга 57 депутаттан сунуштама берилди. Кабминдин заключениясы мына 9 февралда кирди. Азыр обработка болуп атат. Буюрса кийинки жумада салык кодексин киргизебиз. Комитет киргизет да. Рахмат. Экинчи маселеңиз боюнча аз тактап кечке чейин сизге жооп беремин. Биринчи маселе боюнча тактап кечке чейин жооп беремин. Урматтуу депутаттар, баяндамачы Данияр Жолдошевич кичине кечигип атыптыр. Кийинки маселеге өтө берели. 11-маселе.
Нет, нельзя, вы чё? 11-ші маселе. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Сыдыков Орозбек Кадырбекович, юстиция министринин орун басары, чакырылгандар Бакирова Нургүл Жакыповна, жогорку соттун төрагасынын орун басары, Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, башкы прокурордун орун басары, Раматов Мурат Садинович, айыл чарба министринин орун басары. Сөз сизде, Орозбек Кадырбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Жамиля Кылычбековна. Урматтуу депутаттар, алдыңыздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине жана укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунушталып жатат. Бул мыйзам долбоору жер мыйзамдарын бузуу жоопкерчилигин күчөтүү максатында иштелип чыккан. Жер мыйзамдарынын негизги принциптеринин бири бул жер жаратылыш объектиси, кыргыз элинин жашоо турмушунун өнүгүшүн жана иш аракетинин негиздерин катары сактоо, мамлекеттик жана экологиялык коопсуздукту сактоо, ошону менен менчик ээлеринин жана жердин бүтүндүгүн сактоого багытталган, айыл чарба жерлеринин артыкчылыгын сактап калуу максатында. Бирок акыркы жылдары жерлерди Кыргыз Республикасынын аймагында жерлерди бүтүндүгүн бузуу, максатын бузуу менен аларды колдонуу, алардын ордуларын турак жайларды куруу менен акырындык ушул иштери жүрүп отуруп, натыйжада калктуу конуштар, бир топ кварталдар пайда болуп, жердин бүтүндүктөрү бузулуп, максаттуу колдонууларынан чыгарууга алып келген. Ошондуктан мамлекет жер укуктук маселелерин жөнгө салуу боюнча дагы бир жолу акция кабыл алып, аларды мындайча айтканда мыйзамдаштырууга баруу жолу каралган. Бул жер курулуштарынын бул жерлерди мындан ары аларды сактап калуу жоопкерчиликти күчөтүү максатында мыйзамсыз ээлеген жерлерди жанагы мыйзам талаасына киргизүү, мыйзам жоопкерчиликтерин күчөтүү максатында иштелип чыккандыктан бул жер мыйзамды жазуудагы талдоо анализдөө негизинде бул бир топ жергиликтүү өз аңчы башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардан турган жер мафиялары пайда болуп, алар мына уюшулган топ менен аракеттерди кылып, жыйынтыгында бул көпчүлүк жерлерди бузуу менен негизинен айыл чарба жериндеги багытындагы жерлерди чыгарып алып келүү менен кыргыз элине мындайча айтканда азык түлүк коопсуздугун, экологиялык коопсуздуктарды жаратып алып келе жатат. Ошондуктан мындан ары жоопкерчиликтерди күчөтүү, буларды жерлерди максаты боюнча сактап калуу боюнча ушул мыйзам долбоору иштелип чыгып. Бул биринчиден кылмыш жаза кодексине сунушталуутабыз. Бул мыйзамдын алдын карап чыгууда мына негизинен алдын ала эсептөө боюнча 29.872 гектар жер мыйзамдаштырылуусу трансформацияга жатат. Ал эми 142.337 участок ошол багыттарга багытталып калган. Биринчи бул кылмыш жаза кодексинин 60-беренесине кылмыш жасагандык үчүн жазанын түрлөрүнө негизги жазадан башка сот тарабынан кошумча жаза катары буга чейин 4 пунктка чейин каралса, биз бүгүн 5 жана 6 пункттарды кошуп атабыз. Бул өзүн билемдик менен ээлеп алган жер участогун кайтарууну камсыздоо жана анын кесепеттерин жоюу. 6 пункт болсо жерлерди айыл чарба өндүрүшүнөн пайдалануу үчүн жараксыз абалга келтирүүнүн кесепеттерин жоюу. Ошондой эле 212 беренеге бул берене бөтөн жер участогун өз билемдик менен ээлеп алуу максаттын багытын бузуу менен айыл чарба багытындагы жерлерди өзүн билемдик менен курулуш курууда. Буга чейинки азыркы аракеттеги кылмыш жаза кодексинде 200дөн 500 эсептик көрсөткүчкө чейин айып пул салуу жазаланса каралса, биз жана 60-беренеге кирген кошумча жаза жерди өз билемдик менен ээлегенди кайтаруу, анын кесепеттерин жоюу менен бирге 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчкө чейин айып пул салып атабыз. Ал эми экинчи пунктунда ошол эле аракет жосун жана Кыргыз Республикасынын жер мунапасынын объектилерине туура келбеген объектилерди кошпогондо адамдын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч алып келүү, ошого барабар ишти кылуу менен же зордук, зомбулукту колдонуу менен ошондой өз билемдик менен курулуш иштерин куруу болсо, кайра эле ошол өз билемдик ээлеп алган жерди кайтарып, анын кесепеттерин жоюу менен негизги жазаны 5 жылдан 7 жылга чейин
эркинен ажыратуу сунушталып жатат. Ал эми 3-пунктундагы куралды же курал катары пайдалануучу башка буюмдарды колдонуу менен же этиятсыздыктан оор залал келтирип ошол жоосун ишке ашкан болсо, өзүн билемдик менен ээлеп алган жерди кайра кайтарат, кошумча жаза катары анын кесепеттерин жоет, анан 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралып атат. Ал эми ушул эле жоосунду уюштурган бир шылуун топтун башында турган жетекчи болгон болсо, анын жер участокторун ошол кайтарып кесепетин жоюу менен 10 жылдан 12 жылга чейин болчу. Ал эми азыркы күндөгү аракеттеги редакцияда болсо 3-пункту 5 жылдан 7 жылга чейин, 4-пункту 7 жылдан 10 жылга чейин болчу. Анан бул жерге 212.1 деген беренени дагы кошуп атабыз. Бул айыл чарба багытындагы жерлерди өз билемдик менен ээлеп алууга жол бербөө боюнча чараларды көрбөсө, булар кызмат адамдары, жердин ээлери, жердин жана ижарага алып убактылуу колдонуп тургандар, бул 300 эсептик көрсөткүчтөн 700 эсептик көрсөткүчкө чейин же 300 саатка чейин коомдук иштерге тартуу же 2 жылга чейин эркинен ажыратуу же белгилүү бир кесипти адистик боюнча 3 жылга чейин аткарууну тыюу салуу. Ал эми ошол эле жоосунду алдын ала бүтүн боюнча жасап адамдардын тобунан жасалган болсо, ал 3 жылга чейинки мөөнөтүнөн жана белгилүү бир кызмат ордун ээлөөдөн же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 3 жылдан 5 жылга чейинки эркинен ажыратабыз. Ушул 212-нин 3-үнө эгер кылмышты биринчи жолу жасаган адам болсо, жер участогун өзүн билемдик менен ээлегенди кайтарып, анын кесепеттерин жоюп, баштапкы абалына келтирген болсо, ал жоопкерчиликтен бошотулат деп жазатабыз. Бул биринчи жол жасаган адамдарга. 212.2 беренеде жерлерди айыл чарба өндүрүшүндө пайдалануу үчүн атайлап жараксыз абалга келтирсе, бул же анын максатын бузуп, аларды бөлүп, кийинчерээк аны биз жанагындай трансформацияга алып барып, же үйлөрдү салабыз деген жоосун менен жасаган болсо, ошол жерлерди кайра кайтарат, кесепеттерин жоюу менен кошумча жаза катары 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратат. Ал эми ошол эле жоосун айыл чарба жүгүртүүдөгү сугат жерлерди чыгарууга алып келген болсо, 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 7 жылдан 10 жылга чейинки эркиндигинен ажыратуу каралып атат. Ал эми укук бузуулар жөнүндө кодекстин 31 беренесине киргизип атабыз. Бул өлчөмү 1000 эсептик көрсөткүчтөн ашпого тийиш болгон беренелердин катарына 149-ду кошуп атабыз. Жеке жактарга, ал эми юридикалык жактарга 144-тү да кошуп туруп, 149 берене ошондо төмөндөгүндөй баяндалып калып атат. Бөлүнүп берилген же бекитилген жер участогун өз билемдик менен кеңейтүү, өз билемдик менен кеңейтилген, бөлүнүп берилген же бекитилген жер участогун баштапкы абалына келтирүү жана анын кесепеттерин жоюу менен жеке жактарга 300, ал эми юридикалык жактарга 1000 эсептик көрсөткүчтө айыппул салынат. Баяндаманын кыскача мааниси, маңызы ушундай. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Аппарат, табло бериңиздер. Сөз суроо берүү үчүн Бекешев Дастан Далабаевичти. Биринчи окууда мен концепцияны колдойм, бирок экинчи окууга сунуштар болот. Менде башка суроо болуп атат да, биз жерлерди, айыл чарба жерлерди катуу балап атабыз. Ошол эле кезде мындай жазаны мен окуганда 8 жылга кесилет деп ушундай жазылып атат да. Бул как будто өмүр менен, адамдын өмүр менен баалагандай болуп атат да. Бул канчалык туура, ушундай карап чыгыш керек да. Бул бир. Экинчиден болсо, мына башка жерлерди алсак, эмнеге биз башка муниципалдык жерлерди ойлобойбуз? Мисалы, же бирөөсү жеке менчик алып алса мыйзамсыз. Урматтуу Дастан Далабаевич, биринчи сурооңузга бул жанагы 10 жылдан 7 жылга деген жер бар. 7 жылдан 10 жылга чейин дегенчи. Бул жерге биз эгер бул 3-берене болуп кетти да, ошол жоосунду жасоо менен
куралды же курал кайтаруу пайдалануучу башка буюмдарды колдонуу менен же этиятсыздыктан оор залал келтирүү менен коштолсо деп атабыз да. Бул башка кылмыштын курамында да болуп кетсе деп атабыз. Ал эми экинчи сурооңузга, бул жер кодексинин 10 беренесинде 7 категория бар да. Бул категория, ал эми сиз айтып аткан менчиктин түрлөрү. Бул категориялар мамлекеттик менчиктеги дагы айыл чарба жери болушу мүмкүн, муниципалдык менчиктеги дагы, ал эми жеке менчикте дагы. Жок, мен азыр айыл чарба жерлерди эмес, башка жерлерди, земли населенных пунктов мисалы, аларды алып алса канча жазасы кандай болот анда? Жок, бул мыйзам долбоору айыл чарба категориясындагы жерлерге багытталган. Вот, мен түшүнүп атам. Мен азыр земли населенных пунктов, ошолор боюнча жазасы канча анда болуп калат ошондо? Жок, бул жерде земли населенного пункта деген жок, тескерисинче. Жок, көрүп атпайсызбы? Мисалы, азыр бул жерде өлчөм, даже жердин өлчөмү жазылган эмес да. 1 гектар алып алса, же 10 гектар жазасы бирдей болот да, туурабы? Азыр ошол сиз сунуштаган мыйзам долбоору боюнча. 0,1 соток мыйзамсыз алып алса, ушундай эле жазады. Мен түшүнөм, вот мен башканы айтып атам да. Мисалы, азыр курулуш компаниялар көп кабаттуу үйлөрдү курганда өзүлөр самозахват кылып муниципалдык жерлерде куруп атышат үйлөрдү. Бар андай учурлар. Мен мисалы келтирип кетсем, мына Оргтехстрой Льва Толстого 26/8 деген бар да. Ошол жерде мэриянын жери, а бирок жазасы жок. Эмнеге биз только айыл чарба жерлерге жазасын көрсөтүп жатабыз, башка категорияларды унутуп калдык да. А мисалы токой жерлер. Кандай алардыкы болот? Эмнеге биз только бир эле категория, 7 категория бар болгонун мен билем аны, так эле жакшы эле билем аны. А эмнеге земли транспорта ошолор боюнча жазасы көрсөтүлгөн эмес да? Жаларды алып алса болобу? Урматтуу Дастан Алабаевич, бул негизинен акыркы жылдарда жерлерди ээлеп алуу, алардын бүтүндүгүн бузуу, бул негизинен айыл чарба жер багытындагы жерлер жабыркаган да. Ошондуктан бул ошол багытка берилип атат. Анан ошон үчүн ар бир беренеде айыл чарба багытындагы жерлерди белгилеп кетип атабыз. Жок, андай болуш керек. Мыйзамда так көрсөтүш керек. Ар бир категория боюнча биз ато пожарниктей болуп атабыз да. Мындай болуп калды, азыр биз ошол менен күрөшүп атабыз деп. Эртең токой жерлерди алып баштаса эмне кылабыз? Дагы жаңы мыйзамды жазабызбы? Транспорт жерлерди алып баштаса, ошол жаңы мыйзамда жазып баштайбызбы? Давайте сразу алдын ала экинчи окууга так ар бир категория боюнча ошол боюнча жазып коелу. Мен түшүнүп атам, сиз продовольственный безопасности ойлоп, ошон үчүн бул мыйзам долбоор келип атат да. Так эле аны түшүнүп атам. Дастан Алабаевич, анда бул биринчи окуу концепциясы, экинчи окууда тийиштүү комитет туура деп эсептесе, анда жалпы категорияларды киргизүү жагы каралса болот. Рахмат. Кийинки сөз Козоев Алишер Абибилаевичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Негизинен бул мыйзам долбоору колдойм. Өтө керектүү мыйзам долбоор. Ошол эле учурда бул жерде акыркы бул эми өзүнчө акция болуп, амнистия мыйзамы деп, акыркы 30 жылдан берки өз билемдик менен басып алган айыл чарба багытындагы жерлерге акция кылып, эми урматтуу президентибиз ушундай тапшырмасынын негизинде башталган. Бирок ошол эле жерде көптөгөн ушул сиздер алып келип аткан мыйзамдарды дыкат караш керек да. Мисалы, ушул күндө бул мыйзам күчүнө киргенине бир топ ай болду. Бул эми прокуратуранын жетекчилиги, ошол эле укук коргоо органдары, ички иштер министрлиги канча факт катталды. Барбы мисалы акыркы бир 3 айлык аралыкта ушул амнистия мыйзамы башталган моментте
дагы бир башка бир нюанстары чыгып болуп аткан. Саламатсыздарбы? Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов. Бизде 22 жылдын ичинде негизи жер басуу боюнча жалпы Кыргызстан боюнча 168 факт катталган. 168 факт. 22 жылдын ичинде. Ушул мыйзам күчүнө киргенден кийинби же ага чейинби? Ага чейин катталган фактылар. Аны кайсы мыйзам негизинде карап атасыздар? Кандай чара көрүп атасыздар? Ал боюнча тергөө жүрүп атат азыр булар боюнча. Жазык процесс боюнча эле карап атабыз баарын мыйзамдардын негизинде. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, бул жерде мисалы сиз жакшы жазып кетиптирсиз. Могу 212 берененин 3 пунктунда кылмышты биринчи жолу жасаган адам, эгер ал өз билемдик менен ээлеп алган жер участогун кайтарууну камсыздаса жана анын кесепеттерин жойсо жоопкерчиликтен бошотулат деп жазыпсыздар да. Өзү негизи бир киши бир жолу эле алат да. Бул өзү бул амнистия мыйзамында 110 миңден ашык жаран басып алган 30 жыл аралыгында. Ушул пункт боюнча оюңуз кандай өзү негизи? Урматтуу Алишер Абибуллаевич, жанагы жер амнистиясы, жер укуктук мамилелерин жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын экинчи беренесине ылайык өз билемдик менен курулган же бүтпөй калган жеке турак жай үйлөрдү мындай башкача айтканда 2021 жылдын 1 декабрына чейинки фактыларга жайылтылат. Андан кийинкилер азыркы редакциядагы да бул мыйзам күчүнө киргенден кийин бул келечекте дагы ошондой боло бербесин, элдер кайталап кыла бербесин деп кылып атабыз. Бул жерде кылмышты биринчи жолу жасаган адамды эми бул гуманизм принциптери менен бул кошумча жаза чара алып атат да. Ал өзүң билемдик менен ээлеп алган жерди кайтарасың, кесепеттерин жоёсуң, анан бошотуласың деген неме жүйө коюлуп атат да. Рахмат. Эгерде бул пункт ишке кире турган болсо, 3 пункт. Ар бир жаран бир аракет кылып көрүшү мүмкүн да. Проба кылып көрүшү мүмкүн да. Мен алып көрөйүн, ыңгайына карап болсо болуп калат, болбосо анан кайра кайтарып берип коем деген. Ошол жагында бир карап көрсө болобу? Экинчи тарабында. Ошого мына бул 212.1-ге айыл чарба багытында жерлерди өз билемдик менен ээлеп алууга жол бербөө боюнча чараларды көрбөө боюнча дагы бул кызмат адамдарына, жердин ээлерине дагы көрсөтүп атабыз да. Демек, алар дагы ошол ыйгар муктуу мамлекеттик органдар же муниципалдык органдар мындан ары алардын мындай милдеттерине да кирет дагы, алар ошол аларга болтурбоо боюнча дагы жүргүзүш керек да. Эми жанагы үйдү фундамент кура башташы мүмкүн, ал көрүнгөндө же убагында кабар берип же аларга чараларды көрүш керек да. Рахмат. Бул жерде сиздер дагы экинчи окууда да бир толуктап карасак кеңири. Себеби жалпы эле ушул кызмат ордундагы адамдар, айыл өкмөт башчылар, азыркы күндө иштеп аткан комиссия, райондук администрациянын акимдин орун басары, жалпы комиссиянын да ишмердүүлүгүн катуу коюш керек. Себеби жаран өз билемдик кылып эч качан албайт. Сөзсүз түрдө кызмат адамдар катышып, аларга дагы чараларды көбүрөөк көрүш керек да негизичи. Алар менен бирикпей сайын эч качан өзү барып алган факт аз эле да. Сөзсүз түрдө көмөктөшөт. Ошон үчүн мисалы буга чейинки деле көптөгөн кылмыш иштеринде ошол эле мамлекеттик адамдар, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар аралашып туруп ушул кылмыштар көп болуп келет да негизи. Алар шарт түзүп берип келишкен ушул күнгө чейин. Ошондо жоопкерчилигин бир жакшыраак бир күчөтүлгөн режимде карап койсоңуздар. Рахмат. Жарайт. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Ормонов Улукбек Зулукарычка берилет. Рахмат. Оразбек мырза, мен коллегам Дастан Далабаевич айткан сунушка кошулам да. Бул айыл чарба жер эле эмес. Негизи жер менчик ушул шаар, айыл жери бүт жерлер кириш керек да. Мисалы үчүн мына шаарда жеке менчик жерди ээлеп алгандар бар. Алар менен күрөшүү мүмкүн болбойт да такырчы. Мына өзүңүздөр билесиздер, биз бир канча жолу сүйлөшкөнбүз. Гражданский кодекс менен жер кодексин өзгөртүп киргизебиз деген элеңер. Менчик ээси боюнча. Ошол келдиби же бул такыр башка болуп калды?
урматтуу Улукбек Зулпукарович, бул башка кылмыш жаза кодекси менен укук бузуулар кодексине. Берки мыйзам качан келет? Аны юстиция министрлигиде андай мыйзам акты жок азырынча. Балким министрлик козудо барбы? Саламатсызбы, Мурат Раматов, Альчерба министринин орунбасары. Мен кошумчалап кетейин, жер кодекси бизге акыркы менен ушу 1 мартка чейин киргизүүнү, кабинет министри киргизүүнү чек коюлган. Бүгүнкү күндө иштелип чыкты. 24-26-сы ведомство аралык дагы отурум болот. 1 мартта киргизебиз муну кабинет министрин. Ошол жерде мен мына жаныңызда отурган мурдагы министрдин орунбасары билет, Бишкек шаарында чет элдиктер жерлерди алып атышат. Булар түз албай атышат, келишимде гражданский кодекске сымка кылып туруп, кызыл китепти жашыл китеп кылып, анан кийин срогун койбой пайдаланууга алып атышат. Чет элдиктерге өтө көп жер участкалары өтүп кетти. Ушул маселеге көңүл бурсаңыздар, бул аябай маанилүү маселенин бири. Биз мыйзам менен чет элдиктерге жер сатылбайт деп айтып атабыз. Биздин госрегистр, шаардык госрегистрде кадастр азыркы. Ушундай жолдорду таап алгандагы аларга жерлерди өткөрүп берип атышат. Ушул шарттар каралганбы? Ошол келе турган мыйзамыңарда? Нурия Соронова, жер ресурстар кызматынын орунбасары, директордун орунбасары. Бул мыйзам долбоорунда ошол жана инострандык жарандарга жерлер берилбейт деп эле так эле жазылган. Берилбейт дагы жана өтпөйт. Өтүп калгандарды эмне кылабыз? Мына үйдү салып койду. Кытайдын жаранын атында жер турат. Аны эмне кылабыз? Улукбек Зулпукарович, бул маселе мурунку земин кодексте да, жер кодексте белгиленген. Эч качан чет мамлекет жаранга эч качан берилбейт. Муну эгерде ошондой факт болсо биз дагы көзөмөлдөп иш алып баралы. Ал эми жаңы кодексте дагы бул каралган. Бул жерде бир эле маселе бар, буга чейин сунушталган сиздерге. Баягы универсальныйде жанагы банктардан ошол эгерде капиталында чет мамлекет капиталы боло турган болсо, жанагы күрөөгө коюла турган болсо, кыска 2 жылдык мөөнөт менен дегени бар да. Бул дагы универсальный собственность. То есть аны 2 жылдын ичинде кайра Кыргыз Республикасынын жаранына же ошол Кыргыз Республикасынын мекеме уюмуна өткөрүп берүү деген нерсе. Чет мамлекеттик жаран эч качан менчик укукка ээ боло албайт. Мен сизге сунуш кылам. Жаңы министрдин орунбасары катары өзүңүз текшерүү жүргүзүп, Бишкек кадастрдан чет элдик жарандар өзүнө өзү саткан убакыт мезгилдери бар. Мен документтерди берем сиздерге. Буну ушул кадастрдагы кызматкерлер атайын көздү жууп, ушуну юридикалык жактан бекемдеп берип атышат. Жарайт, рахмат, иликтейли. Мына коллегамдын сөзүнө эртеге концепцияга туура келбейт, биз только айыл чарба багытында жерлер үчүн мыйзам дебейсиңерби муну? Бүт жерлер үчүн болуш керек да. Парктар, шаардын жери, айылдын жери, менчик жер деген мына 212 менен так жазылып турат. Бөтөн жер участогун өзүн билемдик менен ээлеп алуу. Ушуга эле бардыгын киргизиш керек. Бул так жазылган нерсеге ошол категориясын бардыгын киргизип койсо, калктуу конуш, парктар, токой чарба фонду деген бардыгына кирсе, мен ойлойм туура болот. Туура, Улукбек Зулпукарович, анда профилдик комитеттин депутаттары менен макулдашып карап чыгайлы. Ушу 7 категорияны тең же барын болбосо дагы бир мына маанилүү деген категорияларды киргизгенге дагы. Мен өзүм дагы кат жүзүндө сурушту берем, ошону экинчи окууга сөзсүз киргизип койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Токтошев Эмил Токтокуловичке берилет. Рахмат. Мына чакыргандар гражданский формада таанышып койсоңуздар, кимдерсиздер? МВДдан башка. Биз кимге соода беребиз билип алалы. Башкы прокурордун орунбасары Үмүткан Нургазиевна. Барыңыздар, төртөөңүздү айтсаңыздар. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу жерди сууну көзөмөлдөө кызматынын жер көзөмөлү башкарманын башчысы Жаанбаев Уланбек Жунусович. Сиздер кайсы мамлекет органынан келдиңиздер? Жер ресурстар кызматынын директорунун орунбасары. Айыл чарба министрлигине караштуу. Сиз эмне жооп бербей атасыз? Тиги жигит. Кечиресиз, мен тааныштырам, өзүм Айыл чарба министринин орунбасары Мурат Раматов. Эми бул мыйзам
өтө маанилүү. Себеби бул жерде жер боюнча көптөгөн чырлар бар, соттошуулар бар. Буну биз кылдат тактап кабыл алып бериш керек. Азыр эми бул мыйзам кабыл алса, кайсы кабылгандан күндөн кийин күчүнө киреби же арткыда иштейби? Мурункулар эмне болот? Кабыл алып расмий күчүнө киргенден кийинки жосумдарга карата жайылтылат. Мурункуларчы, мурунку жерлерди ээлеп алгандар, мурунку чататышкан, соттошкондор. Жер укуктук мамилелери жөнгө салуу жөнүндө мыйзамына ылайык мунапыска баякы категориядагылар 2021 жылдын 1 декабрына чейинки жерлер же ошо курулуп калган объектилер кирген. Андан кийинкилер азыркы кылмыш жаза кодексинин аракеттеги редакциясына ылайык жоопкерчилик тартышат. Бул мыйзам кабыл алынып расмий күчүнө киргенден кийин ошодон тарта кийинки аракеттерге карата колдонулат. Мына былтыркы президенттин указы менен жерлерде үй салынып калган жарандарга кызыл китеп берүү боюнча жумуш кандай жүрүп атат? Муну мен жооп берейин. Кандай деңгээлде аткарылды? Бүгүнкү күндө жалпы мамлекет боюнча, республика боюнча маалыматты айтсак, 89220 бул кайрылуулар арыздарда болгон. Жобо боюнча булар тактага илинет, бул саны 30316. Бүгүнкү күндө техпаспорт берилгени 12441. Госакты берилген саны 1231. Жана ошо карата укук каттоо 1252. Бул райондук администрациянын чечими менен 546 гектар трансформациядан өткөн. Госакты менен берилгени саны бул жердин аянты 139 гектар. Бул республика боюнча. Бизге да кайрылып атат да, укпай калыппыз деп, Россияда жүргөндөр, билбей калыппыз деп. Ошолор азыр кандай ошо арыз жазып кайрылса болот? Бул жерлерге да маалыматтарды бергенбиз. Азыр бул укук райондук администрацияларга жана райондук комиссияга берилген. Райондук администрациянын биринчи орун басары комиссияны жетектейт. Мындан тышкары биз өзүбүздүн сайттарыбызга жана социалдык баракчаларга байма-бай берип атабыз да. Бул мунапыс жер жүзүндө ишке ашып атканы жана кандай жоболор иштеп атканы боюнча. Сиз мындай айландырбай жооп берсеңиз, мен сурап атпайм, так сурап атам. Билбей калгандар кайрылып атат. Биз билбей калыппыз, укпай калыппыз дегендер. Кайрылса болобу? Бүгүнкү күндө дагы кайрылса. Кимге айтып коюңуз? Райондук комиссияга. Ошону кыска жооп бериңиз да. Андан кийин мына бул мыйзам бардык жагандарга менчикке да тиешелүү? Менчиктеги дагы айдоо жерлер? Ооба. Булар эч качан немеге өткөзүп, башка категория өтпөш керек. Биринчи. Экинчиден, мыйзамды билесиздер, булар мындай айланып өткөн жолдору бар. Сугат жерлерди карачы жерге өткөзүп, карачы жерди анан кийин акырын анан менчиктешип атат. Ушул жагын кандай карап атат мыйзамдан? Атайын комиссия өспөй калды, суу көбөй калды деп, анан сугат жерди карачы жерди анан менчикке өткөзүп атат. Билесиздер ушундай көрүнүштөр да? Урматтуу Эмиль Токтаконович, мына ошон үчүн 212.2 деген беренени кошуп атабыз. Бул жерлерди айыл чарба өндүрүшүнөн пайдалануу үчүн атайлып жараксыз абалга келтирүү. Анан ошонун экинчи пунктуна ошол эле жосун айыл чарбалык жүгүртүүдөгү сугат жерлерди чыгарууга алып келсе деп, анын жаза чараларындагы 7 жылдан 10 жылга чейин ошол именно ошол сугат жерлерди жараксыз алып келүү боюнча дагы бир өзүнчө берене кирип атат. Туура биздин да экинчи окуу сунуштарыбыз бар. Буну жакшылап биз кабыл алып бериш керек, себеби бул өтө маанилүү мыйзам. Рахмат. 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 Кийинки сөз Жумабеков Дастанбек Арсбековичке берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Орозбек Кадырбекович, айтып кетсеңиз, бул эми концепциясын колдойбуз буйруса. Бирок беренелерге суроо жаралып атат да. 212 берене 4-чү пунктуна жаңы термин киргизип атасыздар да. Жер участогун мыйзамсыз ээлеп алууну жана максаттуу багытын бузуу деп. Максаттуу багытын бузуу деп киргизип атасыздар, а эскисинде жер участогун мыйзамсыз ээлеп алууну уюштуруу же жетектөө деле турат.
ошондо пока максаттуу багытын бузбайынча бул кылмыш иш козголбой калабы? 212'nin өзүн айтып атасыз да азыр, а? 212 4 пункт. Жер участогун мыйзамсыз ээлеп алууну жана максаттуу багытын бузуу менен айыл чарба багытындагы жерлерге курулуш курууну уюштуруу же жетектөө болуп атат да. Эскисин окуп көрсөңүз. Жер участогун мыйзамсыз ээлеп алууну уюштуруу же жетектөө эскиси. Сиздер максаттуу багытын бузуу деп туруп киргизип атасыздар. Максаттуу багыт. Анткени Дастан Арысбекович жанагы мына шаардын айланасында башка региондордогу негизинен үлүш айыл чарба багытындагы жерлер жабыркап, алардын максатын бузган да. Көпчүлүк баягы укук. Түшүнүктүү, Орозбек Кадырбекович, мен түшүнүп атам, бирок жерди базып алды, базып турат, бирок максатын бузула элек. Максаты бузула элек. Бирок базып алды мыйзамсыз. Анда бул беренде иштебей калат да. Көрдүңүзбү? Бул берене мына жер участогун мыйзамсыз ээлеп алууну жана деп туруп айтып кетип атабыз да. Ошондо эки сөз болуп атат да бул жерде. Ошо эки сөз болгону ошо дек айтат, мен максатын буза элекмин деп койсо эмне болот да? Ал жер участогун мыйзамсыз. Мен курулуш мыйзамсыз ишин жүргүзө элекмин деп койсо соттон барып кандай токтолот анда, көрдүңүзбү? Буздубу? Максатын, то есть мыйзамсыз базып болду, демек бул статья иштеп кетиш керек да. Мыйзамсыз базып алгандан кийин бүттү. Ал бузбай экинчи вопрос. Мен ойлойм да. Ооба, түшүндүм. Жок, бул жерде жер участогун мыйзамсыз ээлеп алуусуна дагы өзүнө ылайыктуу жаза чара алат. Биз лазейка калтырып коюп атабыз. Ошону ойлонуп көрөлү. Лазейка калтырып коюп атабыз. Макул, экинчи окууга анда ошол жерин сиз менен тактап чыгайын. Кийинки ошол эле 212 прим 1. Кызмат адамы жердин ээси деп турат андан кийин. Эми бүгүнкү күндө менчик жерлер бар да, өзүнүн үлүш жери бул менчик болуп саналат. Ошону коюп көрсөңүз кандай болуп калат бул ушул. Мен убакытым кетип атат, просто ошо окуй эле коеюн. Окуп көрсөңүз биринчи пункт. Кызмат адамы жердин ээси, жерди пайдалануучу же жер участогун ижара алуучу тарабынан айыл чарба багытындагы жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алууга жол бербөө боюнча чаралар көрүлбөсө деп. Вот, жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алууга деп атат. А өзү менчик жери болсо да ээлеп туруу дейт так деле. Бул Дастан Арысбекович баягы өзү ээлеп турат чындап эле. Анан 72-чи берене жер кодекс боюнча жер баягы 5 гектардан айыл чарба багытында жер бөлүнбөш керек деген норма кирген да. Анан ошону бирок ага карабастан ошол жердин ээлери кайрадан өздөрү да кызыктар болуп жанагы жер мафиясынын курамына кирип, аны баягы 4 соттук 5 соттуктан бөлүп башкаларды ээлетүүгө жана өзү ошого жол берип атпайбы? Өзү ошол айыл чарбаны буруп, ал жерге турак жай курууга жол берип атат да. Эми ал баягы жыл сайын эгин айдап жүргөн жерини ал үй салууга, пайдубал курганга жол берип атат да. Ошол беренеге багытталган, ошол жагдайга. Ал өзүнүн менчик укугунда карап коюш керек да башка мыйзамдарда. Ал жерге ээлик кылып атат. Бул жерде категориясын бузуудагы каралып атат. Бул 212 прим 1де айыл чарба багытындагы жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алууга жол бербөө боюнча берене кирип атат да жаңы. Анан менчик ээси болгондон кийин ал ээси болуп саналат да. Ошону ойлонуп көрөлү экинчи окууда. Жарайт. Максатын бузуу дегенди да кошуп кетсек. Ошол эле 212 прим 2де жерлерди айыл чарба өндүрүшүндө пайдалануу үчүн атайлап жараксыз абалга келтирүү. Мисалы, Талас облусунда, Манас районунда көптөгөн жерлер бүгүнкү күндө сугат жерлер. Суу каптап кетти. Дренажный система иштебей, казылбай, камыш басып кетти. Анын багыты бузулду, эгилбейт. Ошондо айыл чарба же МЧС жооп берип калабы? Ушул мыйзам менен анда алар күнөөгө тартылабы? Анын конкреттүү жагдайды изилдеп чыгат да. Ал баягы экологиялык фактор болду, же адамдык фактор болду.
Рахмат. Кейінгі сөз Тоқтарбаев Жеңішбек Шырмановичқа беріледі. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Асанбекович. Урматтуу генерал мырза, мына сиз айттыңыз, 2022 жылы 168 иш каралды деп, ага чейин канча иш каралды? Азыркы күндө бардык жылдарды алганда 1000ден ашык иш бар. 1000ден ашык. Урматтуу генерал мырза, мына айтыңызчы, айыл чарба жерине самозахватчик үйүн салып, үй тойду өткөрүп, кошуна коомду чакырып той берди. Үйүнө кирип алды. А сиз аны кантип барып иш козгойсуз? Эмне чара көрө аласыз? Жеңишбек Шырмаматович, бардык бул жерде биздин иштимааттын мыйзам чегинде болот. Тергөө амалдары кандай көрсөтүлсө ошондой иш жүргүзүлөт. Жок, мен түшүндүм, урматтуу генерал мырза, канча сотик жер мамлекетке кайтарылып берилди? Кайта бир сотик жер кайтарып бердиңиздерби? Бул боюнча сизге маалыматты жазып түрүндө берип коем, мен бул маалыматты алган эмесмин. Негизги чечимди бул жерде сот кабыл алат. Сот кандай чечим кабыл алса, ошондой иш жаза жүргүзүлөт. Жок, мен түшүндүм, урматтуу генерал. Сот кабыл алат. Ошондо хотя бы силерде бир маалымат болуш керек да. Мынакей Паланчаев түкүнчө, могу жерди захват кылып үй курган болчу, незаконно. Мынакей биз кайтарып берилдик, мына биз иш козгоп, до конца иш бүттү деген чара жок да сиздерде маалымат. Андай маалыматты жаным алган жок элемиз. Бизге керек болсо жазып түрүндө берип коелу. Урматтуу Үмүткан Ургалиевна, бир маселе да. Мынакей акыркы кезде госрегистр камалды, жер адиси камалды, жерлер туура эмес берилип кетиптир деген маалыматтар аябай көп. Ошол кылмыш козголгон иштер боюнча канча жер мамлекетке өттү? Ошо кабарыңыз барбы? Толук маалыматым жок, бирок сиз айткан боюнча кылмыш иши козголгондон кийин көпчүлүк учурда ал жердин бардыгы толугу менен соттун чечими менен кайра кайтарылып берилет. Ошо канча жер кайтарылып берилди билбейсиз? Жок, андай маалыматым жок. Урматтуу Үмүткан Ургалиевна, мынакей билесизби, Кара Суу районунун тегерегинде Кара Суунун центринде Тураталы деген базар жайгашканда, ошонун тегерегинде бардык жерлер незаконно берилгенде, бардыгы поддельный госакты. Ошолор боюнча кабарыңыз барбы? Ал боюнча биз билебиз, баягы башкы прокурор жерлерди кыдырганда ошол суроо көтөрүлгөн. Азыркы учурда жалпы көзөмөл иретинде териштүү текшерүүлөр жүргүзүлүп жатат. Ошол эле учурда параллельно доо арыздар келтирилип атат. Бир эми азыр канча иш каралды, канча жер мындай кайта мамлекетке кайтарылып берилүү чарасында эмесинде турат десем, сиз айта албайсыз, Ошону кайта мага жаз жүзүндө берип коюңузчу. Макул, сөз беребиз. Кара Суу боюнча түшүндүм. Ооба. Урматтуу Орозбек Кадырбекович, бир мындай парадокс получается, да? Мен сизди абдан урматтайм, сыйлайм. Азыр канча жер деп атасыз, канча жер ошол самозахват болду? Канча гектар жер? Анализ деген алдын ала маалыматтар боюнча бул ошол мыйзам акт кабыл 142.337 жер тилкелери. Ал эми аны гектарга которгондо 29.872 гектар жер трансформациялоого алынып келинет да. Эгер могу мунапыстын процедуралары аягына чыкканда. Урматтуу Орозбек Кадырбекович, мындай бир маселеде караңыз. Айыл чарба жерин билип туруп, самозахват кылып, үйлөрдү курду. Ошол эле мезгилде менин да айыл чарба жерим бар болчу. Мен как законопослушный гражданин курган жокмун ал жерге. Жок, бул туура эмес болуп калат. Ал жерге үй курганга болбойт депчи. Эми караңыз. Самозахватчиктер билип туруп үйлөрдү курду. Алардыкын узаконить этип беребиз дагы.
Урматтуу Жеңишбек Шермуратович, түшүнүктүү. Үчүнчү процедурный. Рахмат. Суроого жана талкууга чек коюп коюу боюнча сунуш киргиземин. Сунушту добушка коюп койсоңуз. Рахмат. Экинчи процедурный. Экинчи процедурный. Кыскача. Кыскача 20 секунд. Мен түшүндүңүз да, урматтуу Орозбек Кадырбекович. Допустим, караңыз, эки гражданин болсо, мынакей. Ошол зная үй курду. Мен жана урматтуу генералыбызга суроо бердим го. Үй куруп, бүт процедуралар бүтүп калды. Ошол мезгилде жанында кошунасы ал курган жок. Ал билчү да, что это незаконное строение. Азыр эми парадокс получается. Сама захватчиктин жерлерин узаконить этип берип атасың строениясын, а законопослушный киши калып калпайбы? Буяк кандай болуп калат? Орозбек Кадырбекович, сиздин дагыңыз депутаттын берген суроосуна жазылуу түрдө жооп бериңиз, макулбу? Процедурадан суроо берилип калды. Жарайт. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түштү. Чек коюу боюнча келген сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 49, каршы жок. Баары 49, катталды 72. Сунуш кабыл алынды. Аппарат чек коюңуздар. Суроо берүү үчүн кийинки сөз Сулайманов Кунузбек Кошалиевичке берилет. Рахмат, Нурланбек Асанбекович, урматтуу чакырылгандар. Мен бул мыйзамдын концепциясын колдойм, жазуу түрүндө дагы маалыматтарды беребиз. Бирок учурдан пайдаланып, мен ушул МВДнын кызматкерлерине, урматтуу генерал, сизге мынау Аламедин айыл өкмөтү менен Ленинский айыл өкмөтүнүн ортосунда жазып алсаңыз. Көп жылдан бери соттошуп келатышат ушу жерлер боюнча, 300 гектар жер боюнча. Силердин Чүй облусунда дагы бул иштер РППда катталган. Урматтуу генеральный прокурордун орун басары, сиз дагы маалымат катары. Мына өткөндө мен маселени көтөрдүм эле, азыр бири-бирин макташып, биз турабыз, биз соттошконбуз, соттун чечими бар деп бүгүнкү чейин айтып келатат. Ошол именно мына сиз көтөрүп аткан, Орозбек мырза сиз көтөрүп аткан маселе боюнча. Ошол жерде жайыт жер, анан кийин үрүш жерлерде бар деп деген маалымат бар да. Эмне ушул маселе чекит койсо болбойбу? Канчага чейин булар соттошот дагы? Ушуга бир толук кандуу жооп бере аласыз? Сизде барбы маалымат, жолдош генерал? Кунузбек Кошалиевич, негизи өзү Аламедин району менен өзүңүз сөйлөгөндөй мындай жер чатактар аябай көп. Азыркы күндө ал жакта 300дөн ашык материал катталган. Жок, чатак көп экенин биз да билебиз анчы. Бирок эмне үчүн чекит койбойсуңар буга чейин? Бул боюнча тергөө амалдары болуп атат. Азыркы күндө мына мыйзам кабыл алса бизге да жакшы өбөлгө болот, ал иштерди аягына жеткизгенге. Ал жерде ээлери бир нече ирет которулуп кеткен да, ошол да битке көйгөй жаралып атат. Сизде маалымат толук барбы ушунда? Сизге толук маалымат берип коюн керек. Жок, сизде өзүңүздө толук маалымат барбы бул жөнүндө? Толук маалыматты бияка атайын алган эмесмин. Жок, сизде барбы өзүңүздө? Барды билесиз да, в курсевы да? Бар бизде. Берип койчу маалымат. Тергөө өкүлүнүн кызматы маалымат берип койсун. Кунузбек Кошалиевич, бул маселе боюнча карап сизге кат жүзүндө жооп кетели, кат жүзүндө алып келип, бул боюнча өзүнчө келип кетебиз. Вообще ушул маселе боюнча сиз мага жыйындан кийин келе кетиңизчи. Мен сизге дагы бир болгон маалыматтарды баарын берейин. Ал жерде соттун чечими бар экен. Анан тиги жактан акталганбыз, бул жактан акталганбыз деп кылмыш иши козголгон киши кызмат ордунда иштеп атат. Почему-то не отстраняйте работы, пока идет следственное мероприятие дегенде судебные процессы. Кызмат ордунан бошотулуп туруш керек го, мен насколько я знаю. Кирип кетебиз сизге. Сиз жолуккулачы, анан бул жакта бирөө келип бизги жакшы болчу, жакшы деп атат деп келип мактап атат. Мен балким жакшы деп атканда мен ал жигитти деле тааныбайм. Бирок тем не менее да буга чекит коюш керек да. Кимдин күнөөсү бар, күнөөсү жок экенин бир чекит коюш керек да буга. Канча жылдан бери соттошуп келе? 2 жыл, 3 жыл болуп кетти уже. Бул биринчи маселе. Анан кийин генеральный прокурор орун басары Үмүткан айым сизге. Ушул боюнча сиз көзөмөлгө алыңылачы. Буга окшогон маселе көп да. Бул бир эле жерде айтып атам. Биздин район Токтогул районунда да буга окшогон маселе көп. Жана айтып аткан, мен сизге жана айтып кеттим. Бизден Токтогулдан Тайырбек Сарпашев деген аман бардыгыңар билесиңер. Ошол жерде көп жерлердин бардыгын, жайыт жерлердин баарын алып алган деген сөздөр бар. Бүгүнкү чейин чечилбей аткан маселе бар.
автовокзалды алып коюп деген маселе бар. Бирок биз элдин айтканын айтып атабыз. Ошон үчүн ошол маселени чекит коюп берсеңиздер. Рахмат. Түшүндүк. Рахмат. Кийинки сөз Сарбагыш Максатбек Картбекович көрүлөт. Рахмат. Урматтуу төрага, саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Негизинен бул мыйзам мындай негизинен жакшы колдойбуз. Бирок ушул жерде бардык мындай бир мыйзам бузуулар өз билемдик менен кылган деп эле баарын 5 жылдан 10 жылга чейин сотто, камоо деп эле турат. А бирок ушул мыйзамды негизи ким инициатор ким? Президенттин администрациясы. Жакшы бул. Бирок ушул мыйзамга чейин ушул жерлердин берүү тартибин, ушул жерлерди инвентаризация кылуу боюнча мындай маселе көтөрүп көрдүңүздөрбү? Мына бул жерде тиешелүү органдын баары отурасыздар. Ким жооп берет? Мисселхозу. Кечиресиздер, бул жерде инвентаризация боюнча убагында 14-жылы өзү инвентаризация жүргөн, бирок инвентаризация белгиленген тартипте өкмөттүн токтому чыкпай калгандыгына байланыштуу азыркы учурда дагы актуальность 14-жылы жүргөндө инвентаризация. Анан азыр актуальность жоголуп кеткенине байланыштуу быйыл кайра жерлердин баарын инвентаризация жүргүзүү боюнча иш алып барылып атат план боюнча. Бүгүнкү менен мен ойлойм бунун актуальностун жоготтуу деген такыр туура эмес. Наоборот, актуальносту күчөтүү керек. Себеби мына ушул мыйзамдын аркасы менен дагы даалай жергиликтүү бийлик, райондук, областтык жетекчилердин көбү камалат. Госрегистр дагы камалат. Эмне үчүн? Буга чейинки биздеги мен ар дайым айтып келем, мына Айыл чарба министринин орун басарына дагы. Муну тууралабасак дагы көбү камалат бул боюнча. Бизде берүү тартиби өзү жок. Ошол эле Мореки Ысык көл району боюнча айткым келет. Өзгөчө корголуучу мындай бир биосфералык зона болгондугуна байланыштуу Юстиция министрлиги бул жерде курортный зона деген бар. Билесизби, ал кимдин тиешесинде турган, балансында турган жер? Курорттук зона. Курорттуу зоналар бул экология министрлигинде караса керек же кандайдыр бир курорт өзү болсо конкреттүү бир имарат боюнча. Ал ошол ведомстволук бир мекемелерге да. Жок, суроомду туура эмес түшүнүп калдыңыз. Бул курортный зона жана жолдун астын айтат, билесиз, көлгө чейинкине. Ошол жердин ээси ким? Жердин ээсин кадастрдан карап чыгыш керек, кимге таандык экен. Көрдүңүзбү? Мен ушуну баягы сунуштагым келип жүрөт сиздерге. Муну срочный порядке бүгүн протокол менен тапшырма берип, териштирип, инвентаризация жүргүзбөсөк, могу мыйзамдын аркасы менен көбү камалат. Эмне үчүн? Ошол курорттук зона биз туризм дейбиз. Ар бир пансионаттын паркопляждык зонасын карасаңыздар, бул жайыт. Жайытты кантип паркопляждык зона болуш үчүн бул кыртышын мындайча айтканда максаттык багытын өзгөртпөйт. Өзгөртөт. Сөзсүз түрдө кум себелет, ал жерге чычырканактар алынышы мүмкүн. Албетте ошону берген жергиликтүү бийлик болобу, кайсы орган болбосун, аны сөзсүз түрдө мына органдар турат, камалат. Ошон үчүн иштеген кишинин баарын эле камай бербей, менин сунушум ушул биринчи бул мыйзамга чейин колдон келсе, жанагы берүү тартибин, жердин ээсин аныкташыбыз керек. Себеби бул ар бир бийлик алмашкан сайын, мурунку бийликтин аркасында калган нерселер деп туруп, мурунку бийлик менен иштешип калган жергиликтүү бийлик деп туруп, ар бирөөнүн ушундай иш козголуп чыккан жергиликтүү бийликтер бар. Мен ошонун кесепетинен айткым келет. Бул бир. Экинчиси, Бишкек шаарынын 27 июнь 2008 жыл номер 349 токтом өкмөттүн убактымды. Бул жерде көрсөтүлүп турат. Ысык көл районунда Карой айыл аймагынын түштүк тарабында паркопляждык зона 80 гектар деп. Паркопляждык зонаны мына мен картаны кадастрдан алгам. Мурат Раматович өзү билет болуш керек. 1 километр көл жээктен алыс турган жер. Ошону алып туруп паркопляжга кирип койгонбуз. Кантип инвентаризация кылбайбыз анан? Бул паркопляждык зона айылга жакын жерде турат. Паркопляждык зонаны билесиздер, көлдүн жээги болуш керек негизинен. Суроого жооп берип коюңуздар. 5-чи процедураны. Кыска. Оюңузду бүтүрө алыңыз. Оюмду бүтүрө алайын. Ушул жерде дагы эле кошо кетчү нерсе, мынакей башкы прокуратуранын дагы орун басары турат. Бизде Ысык көл районунда Карамолду Орозов атындагы мектеп. Жазып алсаңыз сураныч. Ушуну бир аягына чыгарып берсеңиз. Бул мектептин территориясынан алынып калган участок жеке ишкерге. Мен ар дайым өткөндө да көтөрдүм эле, бирок жооп жок бүгүнкү күнгө чейин. Мен ушу бүгүнкү протоколго киргизип, сиз жазып алсаңыз, ушуну аягына чейин чыгарсак, межрайондук сот буга чейин
30 сентябрь 22 жылда кайра менчик ээсине, жер ээсине чечип берип койгон мектептин территориясын. Ушуну кайра кайтарышыбыз керек деп ойлойм сөзсүз түрдө. Рахмат, ушуну көзөмөлгө алып берсеңиз. Рахмат, көзөмөлгө алыңыздар. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Жумабеков Дастанбек Арсипбекович берилет. Рахмат. Мен кечирим сураймын. Орозбек Кадырбекович, могу 112 прим 2 беренен жаңы киргизип атпайсыңар пункт катары, туурабы? Эски редакцияда жок болчу, бирок жаңы киргизип атасыздар да. Бул жерде жазып атасыздар, жерлерди айыл чарба өндүрүшүндө пайдалануу үчүн атайлап жараксыз абалга келтирүү. Эгер умышленно жана жайыт жерлерин, сугат жерлерин умышленно бузса да, анын категориясын которобуз деп которолса, жазага тартылат, ошол каралып тур, туурабы? Туура. Эми карасаңыз, мисалы мен айтып кеттим, Талас облусунда, Манас районунда Кыргызстан айыл өкмөтү бар. Жана Киров суу сактагычтын алдынан чыккан суулар миңдеген гектар жерди бүгүнкү күндө сугат жерлер, жана үлүшкө тийген жерлерди камыш басып, бүгүнкү күндө эл кыйналып атат. Айдаганга мүмкүнчүлүк жок да. Сас болуп кетти, камыш басып кетти. Эми алар арыз жазса, айыл чарба министрин күнөөлөп же МЧСти дренаж казылбай атат, булар ушу багытта баягы жердин категориясын бузуп атат, кыртышын бузуп атат, күнөөгө тартылат десе, анда ушул берене иштейби? Урматтуу Дастан Арсипбекович, бул жерлерди айыл чарба өндүрүшүндө пайдалануу үчүн атайлап жараксыз абалга келтирүүдө. Анан эгер табиаттын бир кырсыгы менен же жер астында суулардын көтөрүлүшү менен келсе, бул атайлап жасалганга кирбей калат да. Орозбек мырза, мындай да, 10 жылдан бери, 1 жылдан бери биз айтып келебиз да. Дренаж каскыла. Сууну жерди кургатып бергиле деп туруп, биз да кайрылып атабыз, эл да кайрылып атат. Бирок ал иш жасалбай атат да. Эмнеге жасалбай атат? Демек атайлап ошондой эмеге түрткү болуп атканын себепкери баягы мамлекет тараптан иш кылынбай атат да. Дренаж касып койсо, ал жер кургайт, кайра иштеп берет элге. А бирок болбой атат. А жердин ээлери арыз жазат. Демек мамлекет муну атайлап жасап атат, бийлик атайлап жасап атат деп туруп арыз жазсаңда ушу берене иштеп, ошо жетекчилер жоопкерчиликке тартылабы деп атам да. Берене ошого окшошуп калыптыр да. Эгер ошол ыйгар муктуу кызмат адамы эгер бар мүмкүнчүлүктөрү болуп туруп атайлап жасап алса, анда тартылат. Анда мен кайрылат элем, туура айттыңыз. Мына айыл чарба министри отурат. Эгерде силер ошо дренажды казбасаңар, жана миңдеген гектар жерди кургатып бербесеңер, анда ушу берене менен кайрылабызда силерди жоопкерчилигиңерди карайбыз. Ушу беренени окуп күнүгө коркуп турушуңар керек экен анда. Туура, анда колдойм, эгерде ошондо иштей турган болсо. Бийлик тарапка да иштей турган болсо, жетекчилерге да иштей турган болсо, бул өтө жакшы берене. Эртеңден баштап анда бул мыйзам кабыл алынса, барып туруп дренажды казасыңар. Жерди кургатасыңар. Көрдүңөрбү? Анда мен колдойм. Эгерде Орозбек мырза ушу багытта ушу берене кирип атса, бул өтө жакшы. Ооба, кызмат адамдарына карата да калатмас жагын ушу менен, ушу берене менен барып туруп, биз анда жоопкерчиликке тартат экенбиз. Туура, мен анда колдойм. Мына туура чечмелеп бердиңиз деп ойлойм да менчи. Анда мен ушу берененин киришине мен колдоймун. Рахмат. 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 Кийинки сөз суроо берүү үчүн Кожокулова Гүлә Акматкуловна берилет. Рахмат, дорога. У меня вопрос, значит, Орозбек Мырза, вам и Умиткан Наим, вам. Значит, редакционно, виды наказания, 60-я статья. 5-й пункт – это обеспечение возврата. Что такое обеспечение возврата? Если мы говорим о дополнительном наказании, должно быть возврат. Вы слышите, да? Да, да. Да. Слово обеспечение, что значит обеспечение? Обычно четко пишется конфискация имущества, просто выдворение, да, и в данном случае это вот редакционно, я считаю, просто возврат самовольно захваченного земельного участка, коротко. Потом, значит, вы поняли, да, это вопрос редакционного плана. Дальше статья 212 со значком 1. Непринятие мер по недопущению самовольного захвата.
Речь идет здесь, кто является субъектом. Пожалуйста, перечислите мне четко по этой статье то, что вы предлагаете в новой редакции, новую статью. Должностное лицо, уважаемая Гуля Ахматқұловна, и собственник земельного участка и пользователь земельного участка. А вот скажите, вот здесь вот написано, являются земледельцы, землепользователи. Как от землепользователь будет принимать, значит, меры по недопущению самовольного захвата? Если он является землепользователем, он что, каким образом, вы мне объясните, пожалуйста? Какие меры он будет принимать по недопущению захвата? Если он является землепользователем, вы уже статус ему дали. Как он самозахватом будет заниматься, если он является землепользователем? Вы поняли, да, мой вопрос? Да, Муханаим. Ага, спасибо, Гуля Ахматқұловна. Я с вами полностью согласна. Мы не являемся инициатором этого законодательства. Мы об этом в своих замечаниях говорили, о том, что здесь, в этой статье, субъектом является, во-первых, должностное лицо, землевладелец, землепользователь. В каких именно случаях? Именно здесь говорится о том, что на временное пользование им же было предоставлено земельный участок, но они используют именно не Знаете, по на назначению. временное пользование Да. у вас там написано еще и арендатор земельного участка. Это есть временное. А если он землепользователь, понимаете? То есть вы, если говорите о том, что это здесь они не являются субъектами, он как может сам себе, что ли, как вы его привлечете к ответственности? Вот здесь вот какая-то вот непонятка. А в части непринятия мер должностным лицом, а статью халатность тогда почему не применяете в отношении должностного лица? То есть ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей. Я просто хочу сказать, что какая-то не просто сырая, какая-то неправильная статья у вас здесь, она недоработана. Далее, в наказании этой же статьи, посмотрите внимательно, что такое ограничение свободы от 1 года до 3 или лишение свободы? Что за ограничение свободы у нас появилось в наказании? Юристы, уважаемые коллеги, время идет, пожалуйста, дайте ответ. У нас в Уголовном кодексе предусмотрено такой вид наказания. Что оно предполагает? Здесь судья ограничит временным, там конкретно определяется судом при назначении наказания, не посещает определенные места от скольки до скольки времен, такого характера наказания. Оно в основном назначается именно несовершеннолетним. Концепция ваших изменений – это ужесточение наказания. А в данном случае я что-то не почувствовала ужесточения наказания. Поэтому, мне кажется, вам стоит редакционно еще раз посмотреть, и я внесу изменения. Вы как бы юристы, что Минюст, что Генеральная прокуратура, вот такие ляпсусы нельзя допускать, тем более речь идет об Уголовном кодексе. И я вообще считаю, что все эти статьи, они были мертвые статьи. У нас эти самовольные захваты уже на протяжении скольких лет со дня независимости Кыргызстана происходит. И никто еще ни за что никогда не привлечен к ответственности. Поэтому прошу обратить внимание именно в части, если мы ужесточаем, то четко и ясно должно быть прописано. Спасибо большое. Эскалыздар. Рахмат. Ашимова Динара Ашимовна. Рахмат. Орозбек мырза, мынау айыл чарба жерлери боюнча пайдаланбай калган жерлер быйыл 49 000 гектар экен. Мен жакында алдым маалымат Минсельхоздон. Ошонун ичинен канчасы атайын обороттон чыгарылган? Анализ барбы? Мынау мыйзамды жазарда бир анализ болду да силерде. Мыйзамды жазардагы, урматтуу Динара Ашимовна, жазардагы бул жерде жалпы анализ чыккан. Жер тилкелеринин ичинен ошол айыл чарба багытындагы жерлердин басымдуу бөлүгү болгон. Ал эми жалпы жана баяндамада айткандай 142 337 жер тилкеси, ал эми аянты менен болжолдуу түрдө 29 872 гектарды түзөт деген маалымат бар да бизде. 49,6 000 гектар деп мага маалымат берди. Сиз канча деп атасыз?
жалпы 29.872 гектар жер трансформациялауга алынып келди. Жок, пайдаланбай калган айыл чарба жерлерин. Анда сизге тиги Ми совхоз берсе маалымат берип коесуз. Жарашымын, мен маалымат берип коеюн. Жалпы бул жерде катуу кайракы жер, алыскы жана таштактуу жерлер, анан сиз сурап аткан бул калктуу конуштарга бул 8% түсөт, бул 4000 гектар. Бул мындайча айтканда азыркы бүгүнкү күндө мунапыс жүрүп аткандагы ошол жерлер. Бирок бул жерде атайын жараксыз абалга келтирген деген маселе жок да. Жок, ал маселе бар. Ошондуктан башкы прокуратура Үмүткан айым азыр жазып алсаңыз, себеби бул чоң прокурордук проверка жүргүзүш керек. Баягы пайдаланбай калган деген жерлер статистика боюнча кетет, жарымы пайдаланат, жарымы болсо кайрадан абалын оңдой турган мүмкүнчүлүктөр бар, элге конкурссуз берсе болот, нормативдик актылар бар, бирок ошол жерлер берилбейт. Ошентип жылдан жылга саздак жерлер да көбөйөт, таштак жерлер да көбөйөт, сугат жерлер дагы эмеден чыгат. Ошон үчүн бир чоң анализ жасаш керек. Мен ушуну сизден суранам, бир жакшы пландаштырып, райондорго бардыгына түшүрүп туруп, мага маалымат берип койсоңуздар. Анан дагы бир маселе. Токой чарбанын жерлери бар азыр. Азыр эми биздин мамлекетте более-менее сакталып калган токой чарбанын жерлери да. Ошол жерлердин канчасы ошол бир 20 жылдын ичинде арендага берилип, акча түшпөй, бирок силер кайтара албай атасыңар мамлекетке. Барбы маалымат? Ал маалымат бизде жок, анткени Ми совхоз барбы силерде? Жалпы Токой фондунун жерлери бул 2 миллион 529 гектарды түзөт. 700 миңден ашык гектар бул Токой астындагы 1 миллион 200. Эгерде так бер десеңиз, тыйын менен чогуу бер десеңиз, мен жазуу түрүндө берейин сизге. Так бергиле, берердин астында мага жөн эле информация бербеңиздер. Канча жер көп жылдан бери акча түшпөй атат ижарага. Аны азыр кайра оборотко алып туруп, кайрадан мына жашыл мурасты аткарыш үчүн силер кайрадан элге беришиңер керек да. Эгиш үчүн бакты жана баягы токой эмелеринчи, дарактарын. А силер ала албай атасыңар. Сотко берген учурда алардын баягы жашыл китептери жокко чыгарылбай атат. Значит, это очень большая проблема. Генеральная прокуратура тоже, пожалуйста, обратите внимание, потому что лесхоз расторгает договора, но в суде эти иски лесхозов не удовлетворяются. Ну давайте изменять законы тогда. Это очень большой вопрос. И коңстартен жакшы иштеп туруп, маалымат берип коңуздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Абдибаева Айсара Нышановна берилет. Рахмат. Бүгүнкү маселе боюнча, жер боюнча өтө кылдат мамиле жасашыбыз керек да. Мен бул мыйзамды колдойм, бирок мыйзам өтө чейки. Мына беренелерден тышкары менин суроолорум бар эле. Аксы боюнча 18 иш козголгондо, азыр прокуратуранын өкүлү отурат, мен ушуларга кат жолдогом, былтыр бизге келишкен. Мыйзамсыз жерлерди басып алып, бирине сатып, анын үстүнөн бирине сатып берген да. Тем более баягы аэропорттун жанындагы үйлөр курулуп кеткен. Анан мен сиздерге кат жолдогом. Сиздерден кат келди. Баягы карап атабыз, чечип атабыз деген эле жыйынтыгы жок да. Эгерде сизде азыр маалыматыңыз жок болсо, жазып алсаңыз, кандай чараларды көрсө болот ошолорго? Биздин жогорку кеңешке чейин келишкен. Рахмат. Айсара Нышановна, мен жазып алдым, сизге кошумча маалымат беребиз. Мен барып тактайын. Анан мыйзам боюнча ушу лазейка калтырбай, так, анык жазыш керек. Жер боюнча билесиздер, жаңжалдын баары ушу жерден башталып келет да. Айрыкча айыл чарба жерлери боюнча, мынакей, эгерде министрликтин өкүлчүлүгүндө маалыматы болсо жооп берсинчи, Сары Шелек коругундагы жерлер сатыла баштаганы чынбы? Коруктун ичиндеги жерлер бул өзгөчө корголуучу жерлерге кирет, муну Минприродада да. Анан эми ал маселе боюнча менде маалымат жок.
Ошол маселе боюнча анан Аксыдагы 18 кылмыш иш козголгон боюнча мага маалымат берип койсоңуздар болобу? Жазма түрүндө. Министрликтагы прокуратура өкүл. Рахмат. Ошол сөзүм. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жигалбековна берилет. Рахмат. Урматтуу жетекчилер, айтсаңыздар, бүгүнкү күндө биздин президентибиз легализация деген маселени көтөргөндөн бери канча жер участоктары, канча адам мындай мүлккө эмес участокторго ээ болуп легализацияда канча проценти бүттү? Канча үй участоктор мыйзамдаштыруу процессинен өттү? 100% жумуштун канчасын бүттүңөр? И цифра менен канча сан? Процент менен азыр айта албайм, себеби бул дайыма жылып турган цифра. Бүгүнкү күндө канчасы? Бүгүнкү күндө 12441 бул техпаспорттор берилди. 1231 бул госактылар берилди. Жана ушунун негизинде 1252 бул укук каттоо болду да. А жалпы саны канча миңден ашат? 40 миңден? Жо бул кайрылуулардын саны 89 миң бүгүнкү күндө ашат. 89 миң. Бул Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Мага келген кайрылуулардын көпчүлүгү эми мен Сокулук районунан шайлангам, Аламидинден келген мыйзамдаштыруу процесси мына 16-жылдан башталып, бүгүнкү күндө 7 жылда бүткөн иш эмнеге аягына чыкпайт деп эл менен жолуксам, 1-Май район конуштарына мына Мурас Ордо, Бугу Эне, Багыш, Кут конуштардан кечөө эле келген элдердин сөзү боюнча расмий түрдө президент жакшы ниет менен легализация кылгыла, элди мыйзамдаштыралы, аргасыз болгон нерселер болуп атат деген менен бюрократияга такалып, менин открытое пользование эмне экенин билесиздер. 15 жыл, 20 жыл жашаган адамдар, кошунанын баары билет, бул анын участогу. Бирок ошол эле участокто колу таза эмес, мамлекеттик кызматта иштеген, госрегистрде иштеген, эми желмооздар десем, алар деле таарынбайт болуш керек. Документтерди алмаштырып, пользуясь, что некоторые люди у нас доступ жок, бийликке жок, акимиятка жок. Ошол подлог документтер менен кылып алышып, аягында деген бир участокко 2-3 хозяин чыгып атат. Ошол карап мындай элдин көпчүлүгүнүн арызданганы 20 жыл жашап атам, 15 жыл жашап атам, 25 жыл жашагандар бар экен, бирок 2 хозяин чыгып калып атат. Анан сот чечими мындай жөн эле бул участок ни туда ни сюда болуп туруп чыгарып коюп атышат. Прокуратура чечим чыгарат экен. Аягында бул эл деген мына мы открытое пользование менен 20 жыл жашап атабыз, биз никто болуп калдык деп атат да. Бул элдердин тагдырын кантип чечесиздер? То есть закон бар, легализовать всех, они все там живут, баары билет. А бирок документке келгенде тигил кагазың жок экен, прокуратура буну токтотуп коюптур, бияң мыйзамсыз экен. Анан ошол эле мамлекет акимияттар убагында деген 10-20 жыл мурда өздөрү токтом чыгарышкан экен. Ошол токтомдор жокко чыгып атат. То есть мамлекет өзү берген токтом жокко чыгарып атышат да. Мыйзамда силерде бирдей жазылган дейт, анан подзаконный актыңар менен, НПАңар менен, анан внутренний нормативный документтер менен биз ошого ээ боло албай жатабыз дейт. И президент эле суроо берип атат да. Где ваша работа деп. А мен аларга мындай жооп берип атам. Мен туура түшүнгүлө эртеси күнү камалып кетем деп чиновниктерибиз коркуп атат. Но по факту бир үйгө ошондой аферистический мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын жаман кол менен 2 документ берип кеткен жерде ким күнөөлүү? Айтсаңыздар? Эльвира Жылгайбековна, действительно ушундай ситуациялар болуп атат. Бизге деле мына заявление менен келип атышат ушундай жарандар. Ошол сиз айтып аткан жана Бишкек шаарында болуп аткан ситуация боюнча бизге кечээ күнү эле келишти жарандар. И ошол комиссиянын составындагы именно кадастрдын кызматкерин биз алмаштырууга кечээ күнү сунуш бердик. Себеби ушундай маалыматтарды так болбой жаттыр деп жок, ал адам кантип далилдеш керек? Ал 20 жыл жашап атса, аякта жашабаган адамга документи чыкса, что он должен делать? Юристке акчасы жок соттошкондой. Эмне кылыш керек? Муну комиссия жакшылап караш керек да. Муну эми, например, биз жок, как комиссия эмес, силер өкмөтсүңөр да. Урматтуу жетекчилер, айтпайсыздар, кантип чечилиш керек бул маселе? Эльвира Жолдобековна, бизге эгерде биз тараптан комиссияны караш керек болуп калса, бизге берсеңиз маалыматты, биз жеринде комиссия түзүп карап чыгалы. Эльвира Жолдобековна,
Кыска бүтүрүп алыңыз оюңузду. 5-чи процедурный. Бул мисалдар жүздөгөн эмес, миңдеген адамдарыбыз. 89 миңдин 50% ошондой. Кантип чечилет десем, прокуратура мына турасыңар, мыйзамга такайсыздар. Эки хозяин чыгып атат, соттоосун. Алар мага кайрылып атат. У нас нету денег на адвокатов. Бир процесс, бир адвокат $1000 алат дейт. Бул адамдардын тагдырын кантип чечебиз? Мурда Совет Союзуна открытое пользование юристтер билесиңер. Прокурор билесиздер. Ошол мыйзамды алып келбейсиздерби? Закон мы написали, биз элге жардам беребиз, президент жардам беребиз, өкмөт жардам беребиз, депутаттар жардам беребиз. Ана по факту силер мыйзамдаштыра албай жатпайсыздарбы? Ачыкка ошону ачык айтпайсыздарбы? Эмне кылып берели дагы? Мыйзам бар, мыйзамдын үстүнө үстөмдүк кылган силер нормативдик документтер менен токтолот, элдин тагдыры чечилбей атат. Бул 40 миң адамдан кем эмес. Мына 1-май районунун жаңы конуштардын 30% ошондой элдер. Сокулук районунун 50% ошондой. Новопавловка, Вайнантоновка билесиздер, буну мен 6-7 жылдан бери айтып келе жатам. Бул маселе чечилбейт. Сиз азыр бир-бирден жөнөткүлө дейсиңер. А сиздерге жөнөтсөм, силер айтып атасыңар, соттошкула деп атасыңар. У них нету денег судиться. Сотко барса, нормативный документке анан Ленинский акимият, Первомайский акимият, тиги 20 жыл мурда берген акимдердин токтомун прокуратура нет уже мыйзамсыз деп жокко чыгарып коюп, люди не знают, что делать. Вы не можете их легализовать. И вы не хотите легализовать по одной причине, что в свое время коррупционеры по 2 документа выдали. Ошолордун никто не наказан на сегодняшний день, ни в Сокулуке, ни в городе. А это судьбы тысячи людей. Я вас понимаю, вы не хотите потом ответственность нести, но аларды эмне кылабыз? Алар айтып атат, бул деген абдан негатив болуп атат. Силер легализацияны 6-чакырылыш биз көтөргөнбүз. Ошол жактан Сокулуктан шайланып мен көтөргөм ошол маселени. Алып келгенде деген мына Бороновдун оғандан баштап, анан Абулгазиевдин оғандан, анан деген Жээнбековдун болуп калды. Андан кийин мына азыр Жапаровдун убактысы болуп калды да. Алмаз Акунжанович, сиз буну жакшы билесиз. 2 чакырылыш көтөрүлгөн маселе. Мы не можем легализовать людей. Алдабагыла да. Айткыла, мыйзамдын үстүнөн эмне турат? Конституцияда ылдый болуп калды, мыйзамда ылдый болуп калды. Эл айтып атат, мен 20 жыл жашасам дагы мен үстүмдө деген 2 хозяин чыгып атат. Ким берди десе, подлог документов. Наказали кого-нибудь? Я сурадым, ни одного чиновника не привлекли к ответственности. Вы у себя же не сможете с ними разобраться, а люди страдают. Это тысячи, десятки тысяч наших граждан. Рахмат. Жок, жооп бербейсиздер. Жазуу түрүндө депутатка жооп бериңиздер. 1-чи процедурный. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Баягы сөз өз убагында айтылбас атасы өлөт дейт. Өтө маанилүү азыркы Кыргызстандын акыбалындагы керектүү мыйзам долбоору каралып атат да, жер менен байланышылган. Мына могу жерде Ички иштер министрлигинин, башкы прокуратуранын жооптуу үлкөн кызмат адамдары, юристтер турасыздар да. Мен чыкпайын дедим элем, бирок кече якында айылга бардым. Айылга барсам, бир ушу айылдын тургуну кайрылды да, атасы. Айылдык эле киши. Жаш баласы, мектеп окуучусу, бүтүрүүчү. С группой лиц по предварительному сговору болуп калат. Скотократство, мал урдаштыр. Эми жаштык, мастык, катачылык деген. Байкуш баланы кармап, пытка кылып, колдоруна ийне сайып, наказание алыптыр. Соттун чечими чыгыптыр. Ушу жардам берчи дейт. Эми күнөөсү болсо кантип жардам бересиң? Бирок караштырайлы, байкаштырайлы, соразмеренность наказания кандай болду экен деп сөз бердим. Айтайын дегеним башка. 30 жыл аралыкта көп жооптуу кызмат адамдары, функциональные обязанности которых входит распределение муниципальных и государственных земель, толгон токой жерлерди мыйзамсыз берди. Мен бир өзүм билем. Соттон акталып чыкты. Штраф төлөп болгондо да канча деген $1 миллион жерлерди ушу Бишкекте берип таштаганда, азыр штраф төлөп туруп чыгып кетти. Андай факттар толтура. И сиздер юристтерсиздер, мына таң каласыңда, где соразмеренность преступления, да, наказания. Ар бир адам кылган кылмышына жараша жаза тартышы керек. Айылдагы жаштык алдырып, мектеп окуучу кой урдаган үчүн соттун өкүмү менен соттолуп атат. А канча деген $1 миллион Бишкекте жерди берген жооптуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жооптуу кызмат адамы
канча деген жерлерди берди. Мынтип элестетсең, санаса сан жеткиси, ойлосо ой жеткиси койлор да урдады. Эркиндикте жүрөт. Булго процедурный маселе, башкы прокуратуранын кызматкери сизден айым суранып кетет элем. Кат түрүндө бериңизчи. Ушу Кыргызстан эгемендикти алгандан бери жооптуу кызмат адамдар канчасы соттолду ушу жерлерди берипчи. Бир териштирүү кылыш керек го. Рахмат. Рахмат. Урматтуу башкы прокурордун орун басары, Ички иштер министрлиги, жогорку соттун өкүлдөрү айтылган сөздөрдү эске алып, бир таянак чыгарыңыздар. Комитеттин корутундусун окуу үчүн укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Өмүрзаков Сүйүнбек Абдулдаевичке сөз берилет. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун талкуунун жыйынтыгында комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын укук бузар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоор биринчи окууда колдоо берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Рахмат. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 75 депутат өттү. Кворум бар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 65, каршы жок. Баары 65, катталды 75. Аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар, бара жүрсеңиздер болот. Рахмат. Эки миң жыйырма экинчи жылдын 11 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Азербайжан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Комитет 3 окууда кабыл алууну сунуштайт. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Амангелдиев Данияр Жолдошевич, экономика жана коммерция министри. Сөз баяндамачы Данияр Жолдошевичке берилет. Рахмат, Нурлан Тургунович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Азербайжан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жактыруу үчүн сунуштоого уруксат бериңиздер. Аталган фондду түзүү 2022 жылдын апрель айындагы биздин президентибиздин Азербайжан Республикасына болгон иш сапарында макулдашууга жетишкен. Ушуга байланыштуу эки тараптын иштеп чыгуусуна ылайык Азербайжан Республикасынын президенти Илхан Гейдерович Алиевдин 2022 жылдын октябрь айындагы Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик иш сапарын жүрүшүндө фонд тууралуу макулдашууга кол коюлган. Фонддун түзүү максаты экономиканын ар кайсы тармактарындагы өзүн өзү актаган бизнес долбоорлорду каржылоо болуп эсептелет. Фонд ошону менен бирге фонддун башкаруу, фонддун кеңеши жана фонддун башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн жүргүзүүлөрүн белгилеп кетким келет. Ал эми уставдык капиталы 25 миллион АКШ долларын өлчөмүндөгү төлөм толугу менен Азербайжан тарабынан жүргүзүлөт. Ушул долбоорду кабыл алуу республикалык бюджеттин кошумча каражаттардын сарпталышын талап кылбайт. Бул мыйзам долбоору 3 окуудан жактыруу тууралуу 6 фракциянын оң чечими жана 2 комитеттин колдоо боюнча корутундалар бар. Үстүдөгү баяндалганга жараша, урматтуу депутаттар, сунушталган мыйзам долбоорун 3 окууда колдоп берүүңүздөрдү суранам. Рахмат. Суроо болсо жооп бергенге даярмын. Урматтуу депутаттар, суроо сунуштарыңыздар барбы? Комитеттин корутундусун окуу үчүн эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Атажанов Рысбек Исламовичке сөз берилет. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин корутундусу
мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 53 беренесинин 13 бөлүгүнүн 6 пунктунда ылайык бир эле мезгилде 3 окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, колдоо берүүңүздөрү суранабыз. Рахмат. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. 75 депутат катталды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Жолдошбаевич, отуруңуз. Макул 62, каршы жок. Бары 62, катталды 75. Аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун экинчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 61, каршы жок. Бары 61, катталды 75. Аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле аталган мыйзам долбоорун үчүнчү окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 61, каршы жок. Бары 61, катталды 75. Аталган мыйзам долбоору 3 окуудан кабыл алынды. Рахмат. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Рахмат, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, 12-чи маселе өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Раматов Мурат Садинович, айыл чарба министринин орун басары. Сөз баяндамачы Мурат Садиновичке берилет. Даржол саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, сиздин астыңыздарга сунушталып келген мыйзам долбоору Республикасынын конституциясы жөнүндө Республикасынын мыйзамынын 8 беренесин аткаруу максатына Республикасынын президентинин 2023 жылдын 8 февралдагы номер 26 Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгына ылайык иштелип чыккан. Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8 беренесине ылайык Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Республикасынын министрлер кабинетине конституциядан келип чыгуучу зарыл чараларды көрүү, анын ичинде колдонуудагы мыйзамдарды жана өздөрүнүн чечимдерин Республикасынын конституциясына ылайык келтирүү тапшырмасы берилген. Белгилей кетсек, Республикасынын президентинин 2023 жылдын 8 февралындагы номер 26 Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгын жана Республикасынын өкмөтүнүн 2023 жылдын 10 мартындагы номер 55Б Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү боюнча ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топту түзүү жөнүндө буйругунун ишке ашыруу максатында Республикасынын юстиция министрлигинин 2023 жылдын 15 апрелиндеги номер 57 буйругу менен айыл суу чарба аймактарды өнүктүрүү жана экология маселелери боюнча эксперттик жумушчу топчонун урамы, ошондой эле Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү методологиясы бекитилген. Тиешелүү адистер тарабынан өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүндө Республикасынын мыйзамына экспертиза жүргүзүлгөн жана жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Жогорудагыларды эске алып, Республикасынын өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Долбоордун мыйзамдарга шайкеш келүүсүн талдоо колдонуудагы улуттук жана эл аралык мыйзамдарды талдоонун натыйжалары менен сунушталган долбоор Республикасынын ченемин укуктук актыларына, ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген Республикасы катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Каржылоонун зарылдыгы жөнүндө бул мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарга алып келбейт. Сунушталган долбоор жөнгө салуучу таасирди талдоону талап кылбайт, анткени ал ишкерликти жөнгө салууга багытталган эмес.
Урматтуу депутаттар, сиздерден Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан сунуш кылынган Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун маанилүүлүгүн эске алуу менен биринчи окууда кабыл алып колдоп берүүңүздөрдү суранам. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан киргизилип атат. Концептini карап атабыз. Суроо сунуштарыңыздар барбы? Жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Төлөбаев Балбак Зарлыгычка сөз берилет. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, комитет 2023 жылдын 13 февралында өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун биринчи окуудан карап чыгып, мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын деген чечим кабыл алган. Сиздердин назарыңыздарга салабыз. Рахмат. Рахмат. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 61, каршы жок. Бар 61, катталды 75. Аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар рахмат. Бар сөздөр болот. Урматтуу депутаттар, акыркы маселе Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын аткарылышын контролдоо жана Бишкек шаарындагы башаламан курулуш маселелерин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 6 апрелиндеги номер 176-7 токтомуна өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору. Баяндамачы депутат Бекешев Дастан Далабаевич, убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөсү. Сөз баяндамачы Дастан Далабаевичке берилет. Урматтуу депутаттар, бул токтом менен биз төраганы бекитиш керекпиз, биздин комиссиянын. Мен 2 жума мурун жарыяны кылгам. Биз Азамат Исирагиловду шайлаганбыз. Андан тышкары ошо башаламан болгон курулуштар боюнча депутат Марлен Маматалиев бизге сунушту берген. Сейсмостойкость боюнча дагы карап көргүлө деп биз макул болдук. Ошондуктан урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздерди суранат элем. Бул токтом долбоору мындай кандай десем, чоң өзгөртүүлөр жок да бул жерде. Рахмат, Дастан Далабаевич. Урматтуу депутаттар, суроо барбы? Депутат Сарбагышка суроо берилет. Рахмат. Дастан Далабаевич, бир суроо. Бул токтом Бишкек шаарына элеби же Ош, ушундай чоң шаарларыбызга дагы? Жок, биз биринчи калада болгон окуяларды карайлычы, анан Ошко все равно кол жетпейт экен. Биз аны дагы карап чыкканбыз. Ушундай сунуштар болгон. Менин сунушум ушуга эле киргизип туруп, башка региондорду да карашыбыз керек. Кандай дейсиздер? Жок, тура эле, бирок биринчи ошону бүтүрүп алайлычы. Аты биз дагы эле ушуну бүтүрө албай, анан дагы кошсок, чындыгында комиссияны чогултуш бул дагы проблема өтө чоң. Негизинен бул комиссия болгон соң региондор менен чогуу иштесе жакшы болмок, бирок Бишкек деп эле басым же башка жактын баары идеальный салынганбы, мен ошону сунуштайм. Рахмат. Рахмат, Мазатбек Анатбекович. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин токтому, убактылуу комиссиянын чечими мониторлооңузда бар. Аталган токтом долбоорун добуш коем. Добуш бериңиздер. Макул 58, каршы жок. Бар 58, катталды 75. Аталган токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибиндеги бардык маселелерди карадык. Сиздерге чоң рахмат.
Эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайм. Аман эсен калыңыздар.